Ассаламу алейкум. Амансыздар бардактуу мусулман бир туугандар. Тез жария каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле биздин кыргызстандык мекендештер жана ошондой эле чет жөрдө жүргөн туугандар. Жалпыңыздар амансыздарбы? Бүгүн суранычтар боюнча Ош шаарыбыздын дагы бир көчөсүн чыгарылыш кылып тарталы деп турабыз. Мынау биз турган жер Сулаймантоонун алды тарабы. Тагыра Гапар Айтиев атындагы көчө. Сүрөтчү Гапар Айтиев атындагы көчө. Ал эми ушул жерден эле мынау конок үйүнүн жанына кирип кетебиз. Тагыраагы бул Волгоград көчөсү. Дал ушул көчөдө дагы ар кандай снос иштери жүргөн. Кечээ күнү сурамжылоолор болгондо дал ушул Волгоград көчөсүн тартып чыгарчы, эмне болду ал жак деген. Ол жерде мечит бар эле, эмне боло турган болду деп ар кандай суроолорду беришкен. Биз видео чыгарылыштын жүрүшүнө көргөзүп берели деп турабыз. Күнгө карай ишемби, ардактуу көрүүчүлөр, 26 апрель. Анда биз баштадык. Дал ушул жерден кирип кеткен жерден баштайлы. Гапар Айтиев көчөсүнөн кирип, Волгоград көчөсүнө бурулуп кирип баштаганда эле бул жакта мына ушундай шагыл төшөлгөн жерлерди, жолдун четтери оюлган жана ошондой эле снос болгон жерлерди көрүүгө болот. Бул жерлер негизинен көп жерлери, кээ бир жерлер үйүнө чыгып кеткен экен. Снос катарында алынып тур могул жерлер. Волгоград көчөсү деп жазылып турат, бул жакта көрүп турасыздар. Бул жакта конок үй бар экен. Мейманкана. Комфорт деген аталыштагы. Бул жак сноско илиндүү, илинбедүү толук түрдө билбейбиз. Бул жерде жазуу дагы жок экен. Андыктан бул жерлердин алып тур, демек, мына алды гана кирген окшойт бул жаккачы. Ал жактардын тараптарын алдырыптыр. Демек, сноско илинбейт окшойт. Биздин билишибизче. Бирок, антейин десем, тетиги жактардын бардыгын алдырыптыр. Могул жерлерчи. Тетиги жакка чейин. Жолдун четине тротуар курулат. Андан кийин болсо лоток чогурулат, коюлат. Андан кийин болсо бардыр менен биргеликте могул жерге жолдун үстүнө асфальт төшөлөт. Ооба. Бул нерселерди туура түшүнүү менен каалашыбыз керек. Кыргызстандын өнүгүшү, Ош шаарынын калаларын дагы да болсо кеңейтилип, кең көчөлөрдүн болушу биз үчүн мүмкүнчүлүк деп түшүнөбүз. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы балдар? Бул жакта шагыл төшөлүп тур. Жагын. Тагыраагы бул жер трамбовка болот экен. Жолду таптап. Андан кийин болсо дал ушул жолду оңду түзүү иштери дагы да болсо алда карай жылат экен. Биз ушул жакка карай жүрөлчү. Тетиги мечитти көздөй. Анакей. Жолдун эндүүлүгү аябагында чоң болот экен, көрүүчүлөр. Караңыздарчы. Тетиги жак аңырай эле турат мына жолчу. Буюрса эгерде ушул жол ишке ашып бүтүп калса, жол тыгындары дагы да болсо жеңилдейт. Резихан Моминова көчөсүнө барып такалат, ушул кесилишет тагыраагы Волгоград көчөсү. Андан кийин болсо ал жерден кесилишип өтүп, ал жерден өтүп, дагы да болсо барып түз жанагы Запад тарапка кете турган тагыраагы бул жак менен Арзуу ресторанына же болсо шаардын четине чыгып кетүүгө жол ачылган Рыспа Абдыкадыр көчөсүнө барып Волгоград көчөсү кесилишет. Азыр жолдун жүрүшүн да көргөзүп берем, видеонун жүрүшүндө. Силер бул жагын көрүп туруңуздар, мындай. Бул жакта жаш жеткинчек биздин жигиттер, кичинекей мырзалар ойноп атышыптыр.
Сіздердің да есіңіздерде, ардақты көрушілер. Замандаштар, ушинтип, мынантип, балдардай болуп. Аха. Ооба. Ойнай бергиле, силер тартпайм. Жок, силер тартпадым. Анан айылда болобу, же болбосо шаарда болобу, кыштакта болобу, ушундай кечинделсе көбүнчө ойноп калган жагдайлар көп эле кездешет эле. Азырда болсо ушинтип ойношкону чоң кубаныч десек болот. Уюлдук аппараттын ордуна ушул оюндар баланын өнүгүүсүнө тарбия берет десек болот. Эми бул башка кеп. Тарбиялык маңыздагы. Ал эми биздин сүйлөшө турган кебиз ушул снос боюнча, жол тараптар боюнча болмокчу. Биз могул жерге келип жеттик. Тагыраагы мечит бузулабы, могул жерге көпүрө курулабы деген суроо жаралып жаткан учур. Демек, жолдун эки четиндеги тоскоолдук жараткан үйлөрдүн коргондору же болбосо жанагындай сетка менен тосуп алган, стойка менен олтургузуп, түркүктөрдү олтургузуп, чыгып кеткен жерлердин бүт бардыгын алдырышкан. Мына көрдүңүздөрбү? Ол жактарды көрүп турасыздар, э? Мына катарда биринсерин бактарактарды эгип, башка жагып, тегинтип бул жака чейин чыгып алышкан болчу. Кээ бир тургундар, ош шаарынын тургундары, кээ бирлери болсо өзүнүн нугунда жашап жүрүшкөн, дал ушул чек арасынан чыкпай. Ал эми бул жактан келип эле биз мына ушундай чоң сайга такалдык. Бул жакта биринчиден ташталыптыр. Мүмкүн бул жака көпүрө орноткон жакшыдыр. Толтургандан көрө бул жактан суудагы агым келсе түйүн жеши мүмкүн. Андыктан бул жерден суу агып өтүп турат экен, көпүрө кылган жакшы. Азырынча адам өтмөк катарында бир кишилик десек болот. Ошондой көпүрө бар экен. Аттуу көрүүчүлөр, замандаштар, биз дал ушул Волгоград көчөсүнөн келе жатып эле көпүрүктөн өтүп, көпүрөдөн эле оң тарабында мына мечитке туш келдик. Фирдаус Ибади Ош шаарындагы мечит. Дал ушул мечит канчанчы жылы курулду толук билбейм. Бул жердегилерден биринсерин сураштырсам анчейин эле маалыматы жок экен. Бирок кээ бирлеринин айтышы боюнча кызыл линияга чыгып кеткен дейт. Бул кызыл сызыкка эле курулуп калган дейт. Ал эми кээ бирлери болсо жок дейт. Ал эми шаардык мэрия бул нерсеге кандай карайт? Эгерде мынау Волгоград көчөсү бул жака келип Ризихан Муминова көчөсүнө туташса, дагы да болсо тетиге Абдыкадыр көчөсүндөй, тагыраагы Кооператив көчөсүндөгүдөй болуп, бир параллель жүк көтөргөн, мындан сырткары жеңил автоунаа жүргөн бир жол тыгынын жойгон максатта бир көчө пайда болмок да. Тагыраагы мына Лазар көчө, Муминова көчөсү кеңейтилип жаткан учуру. Эки тараптары, ал жак бул жактары бүт бардыгы оңдоп түзөөдөн өткөрүп жатат. Ал эми түз эгерде багытта бара турган болсок, Рыспап Абдыкадыров көчөсүнө кесилишип, дал ушул көчө Волгоград көчөсү түз ремби техникага өтүп кетет. Бул жакта ушул мечит негизинен кызыл линияга илингенби же жол бул жагырактабы? Айтор толук бул жакта айтуу кыйын. Ооба, Алланын үйү бул жер. Мечит деген Алланын үйү болуп тура билебиз. Бирок эми жолдун акысы деген нерсе бар. Жолдун акысына эч ким кире албайт. Биз туура түшүнүү менен снос болгон жерлерде албетте жылып беришибиз керек. Көпчүлүк тургундар менен, көпчүлүк инсандар менен сүйлөшүп калганыбызда көпчүлүк айтып калышты. Бир жагы жылып бергенибиз туура эле нерсе. Жол тыгынын дагы да болсо жоюу максатында болуп жатат бул нерсе. Биз туура түшүнүп атабыз деп Ордолу шаарыбыздын кээ бир тургундары, Ош шаарынын тургундары туура түшүнүү менен кабыл алып жаткандыгын айтышты. Бирок камерага түшүүдөн тартынтып, жөнүн гана ошондой өзүнүн ойлорун айтып өттү. Ошол нерсени гана айтып коеюн.
Ош шаардык мэриясы туура иш алып барып жатат. Анткени ушул көчөлөр кеңейсе, жол тыгыны жоюлат. Мындан сырткары өзүбүзгө деле пайдасы көп. Сырттан турист тармагынан атайын адамдар келип калса, ушул көчөлөргө кирип калса, же болбосо ушул аркылуу өтүп калса, демек Ош шаарынын көчөлөрү, Кыргызстандын дагы бир аймагы болгон Ош шаары бир өтө кооз экен. Сонун экен деп мындай көргөн жерин суктанып, анан дагы да болсо өзүнүн мекенине барганда мактана тургандай деңгээлде болуш керек. Ал туристтер келгенден эмне себеп дешиңиздер мүмкүн. Кээ бирлериңиз, баардыгы эмес. Ооба, туризм жагы өнүккөн тармагы бизге Кыргызстаныбызга бюджет тармагына дагы да болсо акча түшөт. Акча түшкөндө оңдоо иштерине же болбосо Кыргызстандын өнүгүлүшүнө акча тармагынан, каржылык жагынан салым түшкөнү Кыргызстандын өнүккөнү болуп эсептелинет. Волгоград көчөсү дал ушул могул жерде Мумино көчөсү менен кесилишип эле бул жака өткөндөн кийин, бул жак өткөнкү биз келгенибизде бул жерлер аябагында жаман болчу. Снос эми гана жүрүп жаткан болчу. Көрдүңүздөрбү? Бул жактагы могул жака чыгып кеткен. Ал жактагы бирага чыккан болчу. Бул жакта бак дарактар, үстүнөн кээ бир мындай жаап койгон, жүзүм илгейишке окшогон нерселер, же башка нерселер дагы бар болгонун көргөнбүз. Бак дарактарды. Ал эми азыр болсо эки тарабын алдырган, бул жактагы алынган, бул жактагы оңдолгон, түзүлгөн десек болот. Теги жактагы техниканы көрүп атасыздарбы? Ушул жакты тазалап алып, ушул көчөнүн жүрүшүн сиздерге дагы да болсо көргөзүп берейин. Азыр жол аябагындай чаң бул жакчы. Ассаламу алейкум ага. Ушул жакта жашайсызбы? Ушул жак. Үйгө жабыштырып, мурунку ордулары мына ушундай да. Көрүп турасыздар, негизинен. Анан бул жактарга чыгып кетишкен экен. Волгоград көчөсүндө кетип бара жаткан учурубуз. Көрчүлөр. Ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу Ордолу Ош шаарыбыздын тургундары, бул нерселерди туура түшүнүү менен кабылдап, биз да болсо шаардык жетекчиликке жардам кылышыбыз керек. Ошубуз оңдолуп калса өзүбүзгө эле жакшы эмеспи туурабы? Сырттан келген коноктор дагы келип сүйүнүп кетет, ошо оңдолуп калыптыр деп. Мына бул жакта техника дээрлик ишин бүтүптүр, иштөө убакыты. Азыр мунасын тазалап аткан учур окшойт. Ассаламу алейкум. Ушул жердин тургуну болосузбу? Суроо берсем болобу? Өзүңүз тартпайм. Ош шаарындагы дал ушул снос иштери боюнча көз карашыңыз кандай? Теги эле сиз ушул Волгоград көчөсүндө Ош шаарынын тургуну экенсиз, Бизге жакшы болот. Эмне жактары, эмнеси жакшы болуп атат? Ошону ачык айтсаңыз түшүндүрүп. Кээ бирлери, мисалы үчүн, мен үйүм алдым бузуп кетти, тигинде болду, үйүмү бузду, тигиндей деп
айтқандар дагы болуп атат. А бир жагы ырашылык айткандар. А сиз эмне деп айта аласыз? Биздики энди чоң көчө болуп атты, дейби? Аха. Чоң көчө. Алдан кичкене edi. Азыр чоң көчө болуп, мына көчө менен почти бирдей болуп калат да чоң болуп. Ошонусу жакшы. Чоң көчө болуп калат, э? Ооба. Ошого макулсуздар. Ооба. Сүйүүнү менен кабыл алып атасыздар. Ооба. Тротуар түшсө жакшы. Тротуар. Кандай, э? Тротуар баягы озелена дагы чоң жол болуп атат мына. 4 полосалык. Биз үчүн жакшы болду. Сиздер үчүн жакшы. Кубанычтасыздар, э? Ооба. Көрүүчүлөр көрдүңүздөр да, бул жеке менин оюм эле эмес. Ушул жерде жашаган тургундун айтып жаткан өзүнүн ою. Ырашчылык айтып сүйүнүп аткан учуру. Шаардык жетекчиликке мындай сүйүнүү менен эле кубанычыңыз менен айтасыз да. Ооба. Демек, рахмат. Ырашчылык билдиребиз. Силерге дагы рахмат. Көрүүчүлөр көрдүңүздөр да. Кээ бир инсандар кийинде үйүм бузуп кетти, анда мындай деш мүмкүн. Ал эми бул жердеги байке рахматын айтып, бир жагы мындай көчө оңдолот экен. Чоң көчө болот экен деп өзү эле рахмат айтып аткан учуру. Ырашчылык өзүнөн билинип турат да. Өзүн тарта албадым. Силерге каршы. Assalamu alaikum. Ал жакта снос иштерин өздөрү эле кылып атыштыр бул байкелерибиз. Рыспай Абдыкадыров көчөсү. Ушул көчөдө аз-маз деңгээли жакшы болмок. Анткени могул арыктарды караңыздар. Дээрлик талапка жооп бербей калган. Биз бүгүнкү чыгарылыш ушул жерге келип токтоттук. Көрдүңүздөр, э? Кандай жаңы жыгыштар, жумуштар Ордолор шаарында болуп жаткан бүт баардыгын тартып, кийинелеп сиздерге чыгарганга аракет кылдык. Ар бир нерсени инсан катарына туура түшүнөлү. Аллах Таалам баардыгыбызга бактылуулук насип этсин. Тез Жарек каналынан дагы да болсо Ош шаарынын оңдолуп жаткан аймактарын көргүңүздөр келсе, жана ушундай эле ушундай жумуштарды көргүңүздөр келсе, биздин каналга катталып коюңуздар. Биздин чыгарылышты колдоңуздар. Ассаламу алейкум. Жакшы туруңуздар.